2016-жылы Шавкат Мирзиёев Ташкентке бийликке келип, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер жөнгө салына башталып, Өзбекстандан Кыргызстанга адамдардын агымы кескин көбөйгөн. Чегара кызматынын маалыматы боюнча 2017-жылы Кыргыз-Өзбек чегарасынан 1,8 миллион адам өткөн. 2018-жылы 8 миллион 200 миң, 19-жылы болсо 12 миллиондон ашкан. Коронавирус пандемиясынын жайылышы менен 20-жылы чегарадан адамдардын агымы дээрлик 3 эсеге азайып, бүгүнкү күнгө чейин ошол санда сакталып турат. Жыл сайын Кыргызстандан 10 миңдеген адамдар жумуш издеп сыртка кетүүгө мажбур. Бирок бул өлкө борбор азиялык мамлекеттерден келген эмгек мигранттарын өзүнө тарткан борбор экендигин аз гана адамдар билишет. Айрыкчалардын саны Кыргызстан түштүгүндө, Өзбекстан менен чектешкен аймактарда көп. Өзгөчө бул көрүнүш Ош шаарына тандык. Бири туугандары менен жолукканы келсе, башкалары Фергана өрөөнүндөгү эң ири кара суу базарында соода кылуу максатында жол тартып келет. Дагы бир жон топ эмгек мигранттар. Бирок 800 сом, 700 сом акча билесе, эми 21 миң табамыз да. Вот так собирается. Только там еще. Үйдө илоочу тиричиликке керек. Үйдө отурсам ачында өлөмөн. Мынал жерде жаттык, төртөөбүздөн ушундай эле кылып салып койду. Бир эле жерде ошо төртөөбүздө салды. Патент дейм, эмне кызыгы жок дейди. 200 сом ташап өт дейди. Кыргызстан менен Өзбекстандагы ортосундагы эң ири өткөрмө бекети Ош шаарына чектеш Достук бекети. Азаттыктын маалыматы боюнча бул жерден күн сайын 300гө жакын адам өтөт. Алардын көпчүлүгү жумуш издеп, Мардикөр базар деп аталган жерге бет алышат. Мигранттын түшүгүн түшүнүү үчүн биз өзүбүздүн кесиптешибизди бул базардан бирөөгө жалданып, 1-2 күн иштеп берүүнү сурандык. Ал алып кетти. Үчөөбүз отуруп кеттик. Бул иштеп аткан мезгилибизне ушундай кылып тартып байлап аттык, мына отуруп. Бул жерде мындай кармап турдум. Кандай экен жумуш? Оорбу? Жумуш оор, албетте оор. Канчадан канчага чейин иштедиңиз? Таң аткандан кечкиргенге чейин. Өзбекстандан келген дагы 3 жумушу менен кошо биргеликте шекер мигранттар кабылган түйшүгүн өз териси менен сезип чыкты. Биринчи ошол түнү неме кылып атканы, өздөрү чечинип вагондун ичинде. Вагондун ичи, свет жок вообще. Мынал жерде жаттык, төртөөбүздөн ушундай эле кылып салып койду. Бир эле жерде ошо төртөөбүзгө салды. Ушул жерде төшөктөрү деле өтө кубантарлык эмес. Азыр мигранттар иштөөгө макул эң төмөн эмгек акы күнүнө 1000 сом түзөт. Бирок шекер эрте кеткени үчүн болгону 500 сом тапкан. Биз ошончо бензин кетирип Достуктан алып келдик да. Мен айттым, силер мен жөн кетпей эле мен себеп айттым да, ушундай бир себептерди айттым. Ушундай себеп болуп калды, ошого кетип атам десем, билбейм да ал себебин деп койду. Коронавирус илдети тарашы менен чекара бекеттериндеги коррупция олуттуу түрдө күчөгөнү аныкталды. Ковидке деп Кыргызстанга анализ тапшырышпайт экен. 1000 сом беребиз бизди таза деп печат басып өткөрүп коюшат деди. Биздин немеси бар го, загранпаспорттарга печат сечат, ушуларына печат басып берген үчүн 1000 сом алат деди. Ошо менен общий 2000 сом алып өткөрөт бизди деди. Анан кайта кетип атканыбызда Өзбекстанга киребиз деди. Бирөөсү айтты ал жерден биздин акчага 1000 сомго көнүп, ошол ковидке тапшырып байлы өтүп кетсек болот дейт. Ош каласында көптөгөн жаңы имараттар курулуп жатат. Мигранттардын эмгеги да бул курулуш тармагында кенен колдонулат. Арслон болгону 18 жашта. Анын 5 кишиден турган үй бүлөсү түздөн-түз ал тапкан кирешеден көз каранды. Бирок 800 сом, 700 сом акча билесе, эми 21 миң табамыз да. Канчада бирөө өтүп келесиз үйгө? 2 айда бир прописка түгөгөндөн кийин 2 айда бир чыгып келебиз. Прописка канчага берилет? 2 айга берилет да. 2 айга. О hujjatni qo'yishda propiskaga muammolar bo'lmaydimi? Yo'q. O'sha xazeka bilan gaplashib borib qo'yib kelamiz. Акча төлөйсүзбү ал үчүн? 120 so'm registratsiya to'lovi bor ekan, shuni to'layman. 110 so'm, 120 so'm. Арслон жакынкы келечектеги кыял жөнүндө да ачык айтып берди. Endi bu rejalar O'zbekistonda bitta ish yuritmoqchiman o'zim. To'rtta odam olib, shu tom yopib o'zimni kasbimni qilmoqchiman endi kelajakda.
Мигранттардын кыйла бөлүгү көмүскө экономика тармагында. Бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча алар сексуалдык тейлөө көрсөткөндөрдүн арасында өзгөчө көп. Ош шаарында сойкулук менен алектенген кыздардын 60%дан ашыгы башка өлкөлөрдөн келишет. Булар негизинен Өзбекстандын жарандары. Тажикстандын жарандары да кездешет. Бирок көбүнчөсү Өзбекстандан. Бул кесиптин өкүлдөрү Ош шаарынын так четинде жайгашкан. Это в сторону Карасуки, где это железнодорожный проезд есть же? Вот там собираются. А где еще собираются? Или только там? Только там сейчас. Özbekistan'ın var mı? Atınız kim? Atınız kimdir? Fatima. Fatima. Qancha oladi? Qancha oladi? Ya. Nimasiga? Qancha oladi? Nochqovu? Nochkami? 3000 da. 3000. Bir saat kaç? Bir soatga gapiryapman. Өзбекстандан келген айымдарды телефондон да тапсак болот. Көбүнчө кайсы жерлерден келет бияка? Өзбекстандын кайсы жеринен? Сиздин билишиңизче? Har joydan. Ya. Hamma joydan. Har xil Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, har xil joylari bor. Har yerdan kelishadi. Мисалы, биякта канча акы алсаңыз, тиякта канча болот, ошону салыштырып айтып көрсөңүз. O'zimizda ozda. Siz 500 so'm berib ishlasak, 7000 so'm ishlaymiz. Кечиресиз мени суроомо, бирок ошол жумуш менен чектелбей, могу азыркы жумуш боюнча дагы айтып кетсеңиз, эмнеге ошого мажбурсуз барганга? Uyda iloji tirikchilikka kerak. Uyda o'tirsam, ochimda o'laman. To'g'rimi? Qanday pul keladi? Men davlatda pensioner bo'lmasam, hech yerdan menga pul kelmaydi, misol uchun. Qo'nim uchun tirishaman, misol uchun, bolalarim uchun. Үй-бүлө үчүн, Uy uchun. Химия Суйркулованын айтымында так ушул кесиптин ээлери эң чоң тобокелчиликке дуушар. Они работают нелегально, у них также отбирают паспорта, их также шантажируют. Мигранттар мыйзамсыз иштеген үчүн паспортторун алып коюшат. Видео тасма менен шантаж жасайт. Журналисттерге маалымат беребиз, туугандарына маалымат таратабыз деп шантаж кылат. Алар көп учурда карызкор болушат. Анткени алар кийим сатып алат, жатакана, тамак аш үчүн акы төлөйт. Жана ошондон алып карыздарын жабыш керек. Демек, алардын укугу так ушул жерде бузулат. Поэтому у них нарушаются права вот именно в этом. Мигранттар мыйзамсыз иштегени аткаминерлер жана жергиликтүү тургундар үчүн дагы жашыруун эмес. Мындай абалынан пайдаланып, укук коргоо кызматкерлери аларды кысым кылганы көп кездешет. Анжиян облусунан 4 жигит жумуш издеп Ташкөмүр шаарына келет. Үй куруп баштайт. Милиция кызматкери алардын паспортторун тартып алып, РОВДга чакыртат. Мыйзамсыз чекараны өттү деген шылтоо менен 10 000 сом айып пул төлөгөнгө мажбурлайт. РОВДдан кое берген үчүн акча доолоп алат. Прохождение границы. У нас поступил просто сигнал, что в соседней области, Баткенской области, Бизге коңшу Баткен облусунда Өзбекстандын жараны оор абалда, кулчулукта экендиги кабар келип түштү. Көрсө, ал Кыргызстанда жүргөнүнө жарым жылдан ашыптыр. Жалдаган киши анын паспортун тартып алган, коркутуп келген. Өмүрүнө да коркунуч келген болчу. Таштанды төгүүчү жайда иштегенге мажбурланган. Жашоо шарттары абдан начар болчу. Ал ачкачылыктан кыйналып жаттыр. Биздин аракеттер менен ал мекенине жиберилди. Был отправлен к себе на родину. Кадамжай районунун Ноғардан айылына Шертай деген bir кыргыз жигит ошо Өзбекстандан мигранттарды алып келип, жумушчуларды алып келгенден кийин 2 күндөн кийин милициянын кызматкерлери келип, жанагы өз иштеп аткан өзбек жарандарын паспортторун алып коюптур. Алып койсо, ол жерде Кылыч деген ошол эле жердин тургуну, мен силердин паспортуңарды алып берем, мага акча төлөсөңөр деп акчасын алып, анан 2 күндөн кийин паспортун алып келип бериптир. Паспорттарын бериптир, бирок ошол эле мезгилде дагы 25 күн жанагы жумушчуларды өзүнүн үйүнө иштетип, акчасын бербей кетирбейиптир. Бул маселенин чечүүнүн жолдору ар кандай. Ишкерлердин ою боюнча эмгек мигранттардын каттоосун жеңилдетип, баасын да арзандатыш керек. Официально Өзбекстандан киши алып келиш үчүн айла жок алып келебиз.
патент ачыш керек. Биздин представитель жок бул жакта. Бишкекке барып документ жасап келебиз ар бир Өзбекстандан алып келген жумушчуга. Ал жумушчуга биздин кеткен бир эле расходубуз патент жана страховой полистери менен 9600 сом түзөт. 1 айлык. Анан ары бериси менен где-то бир $500 чейин жетет. Биздин барган келген расходдор менен бул аябай ишкерлерге ыңгайсыз жумуш. Юристтер болсо мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт. Существуют квоты для привлечения иностранной рабочей силы, да? Чет элдик жумушчуларды тартуу үчүн бизде квоталар бар. Алар адискөй чет элдик жарандарга гана каралышы керек. Кыргызстанга курулуш же талаа жумуштарына келген адамдарга жөнөкөйлөштүргөн тартипте уруксат же патент берилсе болот. Ошондо алардын укуктары корголот. Тиешелүү салыктар да Кыргызстанга келип түшөт. Соответствующие налоги от этой деятельности в Кыргызстан. Укук коргоочулардын ою боюнча негизги басым эмгек мигранттар менен тынымсыз байланыш түзүп болушу кажет. Было бы замечательно, если бы у нас в Кыргызстане мы смогли бы так же, как и в Узбекистане, организовать... Кыргызстанда Өзбекстандагыдай ишеним телефонун уюштурсак жакшы болмок. Анткени мигранттар кимге кайрыларын билбейт. Жардам сураганга канал түзүш керек. Биз дагы тез реакция жасай алмакпыз. Жалобами, просьба о помощи, и мы могли бы очень оперативно отреагировать. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамды иштөө үчүн эмгек мигрант айына 800 сом турган патент алышы керек. Антесе ички иштер министрлигинен 10 000 сом, анан салык инспекциясынан дагы 3 000 сом айып пул төлөөгө мажбур. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Өзбекстанда биздин өлкөдө иштөөгө патент алган эмгек мигранттардын саны орто эсеп менен жылына 100 адамды түзөт. Ош шаарынын салык инспекциясынын жообунда 20-жылы чет өлкөлүк жарандарга 141 патент берилгендиги аныкталды. Ал эми 19-чу пандемияга чейинки жылы мындай патенттер 2 эсе көп болгон, 283. 18-жылы күзүндө парламентте сүйлөп жатып, депутат Кенжебек Бокоев Өзбекстандан келген эмгек мигранттардын саны жылына 100 000 деп айтып чыккан. Бирок чындыгында катталбаган мигранттардын санын эч ким так билбейт. Жана бул олуттуу көйгөйдү жаратып жатат. Такая ситуация, она несет угрозу нашему внутреннему рынку труда, да? Потому что мындай кырдаал биздин ички эмгек рыногубузга коркунуч туудурат. Биздин жарандардын Орусияга же чет өлкөгө агылып кетишине өбөлгө түзөт. Анткени биздин жарандар эмгек мигранттардын атаандаштыгына туруштук бере алышпайт. Албетте арзан кызматтарды сунуш кылган кошуналарга уттурушат. Предлагают более дешевые услуги. Ал эми эмгек мигранттардын ою боюнча бул маселени чечүү жолдору төмөнкүдөй. Эң элүү томону болсо могу Hop, o'zining 5 so'm, 8 so'm patent qilaylik. Patent qilaylik-da, uchotda yo'q qilib qo'ysin. Kelamiz, o'tib turib, 8 so'mmi, 1000 so'mmi, 8 so'mmi patent shunday qilamiz, 2 oygami, 1 oygami, misol bizga men qanaqa shu yerda beray. Misol men Rossiyada patent olgan taqdirimda men Qirg'iziston savol bilasizlar, Qirg'izistonliklar. Patentimi, nimaga menga qizig'i yo'q dedi. 200 so'm tashlab o't dedi. Хотят они, чтобы на границе. Алардын өтүнүчү боюнча чек аранын бекетинде патент беришсе, мисалы 1 айга, 6 айга, алар 1 жылга төлөөгө да даяр. Кыргызстанда да эркин жүрүүгө жол ачылмак. По территории Кыргызстана передвигаться. Мыйзамсыз эмгек миграция Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч туудурат. Аны ого бетер дагы оорлотуп жаткандыгы Кыргызстан менен коңшу мамлекеттердин ортосундагы чек араларды тактоо процесси аягына чыга электиги. Анын үстүнө биздин аймакта 4 өзбек жана 2 тажик анклавы бар экенин эстен чыгарбасак. Эмгек мигранттардын ишмердүүлүгү Кыргызстандын жана Өзбекстандын экономикасына дагы пайдалуу. Ошондуктан алардын статусун мыйзамдаштырып, бардык бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлушу абзел. Ал үчүн бийликтин саясий эрки жана жалпы коомдун колдоосу керек. Бул азыркы мезгилдин талабы.